Адамдын денесинин түзүлүшүн адамдын анатомиясы деген илим изилдейт. Бардык органдардын милдеттерин адамдын физиологиясы изилдейт. Ден соолукту сактоо жана чыңдоо жөнүндөгү илим гигиена деп аталат. Ар бир адам өз организминин түзүлүшүн жана кандай иштешинин билүүсү зарыл. Бул өзүнүн ден соолугун сактоо үчүн керек. Азыр мен силерге гигиена эмне экенин түшүндүрүп берейин. Гигиена бул өзүңдүн тазалыгың, өзүңдүн буюмдарың, өзүңдүн чачыгың, шампунуң, пастаң, щеткаң, ушул нерселерди гигиенага кирет. Адамдын организми, адамдын түзүлүшү. Адам баласы өсүмдүктөр жана жаныбарлар сыяктуу эле жандуу жаратылыштын бир бөлүгү болуп эсептелет. Ал жандуу жаратылыштын объектиси катары төрөлөт, өнүп өсөт, өзүнүн тукумун улантат, өлөт. Адам жаныбардын акылы, эмгектенгени, сүйлөшө алгандыгы менен айырмаланат. Бардык жандуулар сыяктуу эле адамдардын жашоосуна тамак, аш, аба, суу керек. Адамдын дене түзүлүшү башка жандуу организмдерге караганда татаал. Ар бир органдын өзүнчө түзүлүшү болот, ар биринин өз милдеттери бар.